Салам баарыңыздарга, даамдуу тамактар каналына кош келиңиздер. Сиздер менен мен Эльмира. Бүгүн түрктөрдүн симит аттуу даамдуу булочкаларын чогуу жасайбыз. Жасалышы эң эле жөнөкөй, көп азыкты деле талап кылбайт. Андыктан видеону аягына чейин көрүп, мени менен чогуу бирге болуңуздар. Алгач камырын көптүрүп койсок, бизге 600 грамм эленген ун керек. Ун жогорку сорттогу. 2 аш кашык кумшекер кошобуз. 1,5 чай кашыктай кургак ачыткы жана 1 чай кашык тузду салып, үстүнө жылуу сууну куябыз. Суу болжол менен 365-375 миллилитрдей керек болот. Ачыткы менен тузду эритип алабыз дагы. Эми камырыбызды жууруп баштайбыз. 2 аш кашык өсүмдүк майын дагы кошобуз. Камырыбыз өтө катуу эмес, аябай жумшак эмес, орточо болушу керек. Кадимки булочкалардын камырынан бир аз катуураак кылабыз, анткени эгер аябай эле жумшак болуп калса, анда симиттерибиздин формасы жакшы болбой калат, камырыбыз аябай чоюлуп кетиши мүмкүн. Андыктан кадимки булочкадан бир аз катуураак, бирок манты оромолункундай катуу камыр дагы жууруп салбаңыздар. Камырды жууруп алгандан кийин колубузду бир аз майлап, стөлдүн үстүндө камырды жакшылап ийлеп алсак, аябагандай ийкемдүү, назик, сонун камыр болот. Андан кийин идишке салып, бетин жаап, жылуу жерге 1-1,5 саатка чейин көтөрүлгөнчө коюп коебуз. Бул албетте ачыткыбызга дагы жараша болот. Бетин жылуулап жапсак болот же күнгө деле коюп койсок болот. Ал эми камырыбыз көтөрүлгөнчө биз кунжутту кууруп алышыбыз керек. Табаны ысытып, 200 граммдай кунжутту салып, тынбастан аралаштырабыз дагы. Болжол менен 3-4 мүнөттөй кууруйбуз. Өтө кызарып, күрөң болуп кетпеши керек. Баардыгын тегиз кууруп алганга аракет кылабыз. Андан кийин муздаганча коюп коебуз. Камырыбыз сонун болуп көтөрүлдү. Эми майда бөлүкчөлөргө бөлүп алабыз. Таразага тартып алсак деле болот. Ар бири 110 граммдан болду. 10 бөлүккө бөлөбүз. Ошондо баардыгы болуп 10 симит болот. Андан кийин бетин бир аздан майлап, тоголок эмес, сүйрүү формага келтиребиз дагы. Бетин жаап, бир 5 мүнөттөй тыныктырып коюшубуз керек. Ошондой эле камырларды малып алганга бизге таттуу сироп керек. 150 мл муздак сууга мен 2 аш кашык бал коштум. Болжол менен 100 граммдай. Түрктөр өзү пекмез аттуу азыкты колдонушат, бирок андай менде болбогондуктан мен балга алмаштырдым. Бирок дароо эле айта кетейин, кумшекерге алмаштырган жакшы деле болбойт, андыктан сөзсүз түрдө бал колдонобуз. Эми камырларды акырындык менен чоюп баштайбыз. Эки четин бир аз калыңыраак, ортосун ичкерээк кылып, бир аздан чоюп алсак, камырыбыз үзүлүп кетпейт. Андан кийин дагы бир аз чойгулап, видеодо көрсөтүлгөндөй формасын окшоштуруп жасап алабыз. Мына ушинтип симиттерибизди тегерек кылып, баарынын формасын келтирип алдык. Эми таттуу сиропко, андан кийин кунжутка малып алышыбыз керек. Бирок ыңгайлуу болуш үчүн алгач баардык камырларды сиропко малып алып, андан кийин кайрадан кунжутка онотуп алсак ыңгайлуу болчудай.
Мына ушинтип баардыгын кунжутка жакшылап оонатып алгандан кийин кургак үстөлдүн бетине тизип, бетин жаап дагы бир 5-7 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Ага чейин духовкабызды 190 градуска коюп ысытып алсак болот. Дагы бир айта кетчү нерсе, колдонуп жаткан пергамент кагазына дагы көңүл бурсак, анткени сапатсыз кагаз ансыз деле таттуу, ширелүү камырыбызга жабышып, бизге ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн. Андыктан сапаттуу, жакшы кагаз колдонгонубуз оң. Мен азыркы учурда Qualita фирмасынын кагазын колдондум. Кимдир бирөөгө кызык болсо көрсөтө кетейин. Аябагандай сапаттуу, жакшы кагаздардын бири. Эми бир аз көтөрүлгөн камырыбызды дагы бир аз чойгулап, калың жерлери болсо жукартып, тегиздеп алабыз дагы. Духовканын идишине мен 5тен тиздим, 4 четине жана ортосуна коюп. Мына ушинтип баардыгын даярдап алдык. Эми бетин жаап дагы бир 5-7 мүнөттөй тыныктырып коебуз дагы. Ага чейин биз духовканын алдына суу коюп коюшубуз керек. Суу духовканын ичине бууну пайда кылып, камырыбыздын сырты кырсылдаган, ал эми ичи жумшак болуп бышышына жардам берет. 190 градуста болжол менен 16-17 мүнөттөй кызарта бышырып алабыз. Ошо менен булочкаларыбыз даяр болот. Достор, мына ушундай өзгөчө даамдуу сонун булочкаларды сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Таңкы ашка чай менен, кофе менен же болбосо балдарга мектепке салып берсек, өзүбүз жумушка салып кетсек дагы абдан сонун болот. Андыктан сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Жасап көрүп, менин баракчамды белгилеп, комментарий жазып чыгарып турууну дагы унутпаңыздар. Ал эми бүгүнкү видео жакса, пайдалуу болгон болсо, ушул видеонун алтына лайк басып коюуну дагы унутпаңыздар. Мен үчүн абдан маанилүү. Каналыма катталыңыздар. Ушул видео менен досторуңуз менен бөлүшүп койсоңуз да болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.